Şahmat oyunun oynasa bolou deyt. Şahmat oyunu bizdin mazhab boyunca makruh deb aytılınat, Şafi mazhab boyunca dürüst deb aytılınat. Albatta, negerde namazdan qaltırbasa, kumar oyun bolup ketpese, al vaqtda bolot deb aytışat. Egerde kumarga kirip ketse, haramga çeyin çıkıp ketişi mümkün. Şahmat oynasa bolovu, vaqtты köp talap kıluvçu oyun, namazga ziyanı tiyibes oynasa bolovu deydi. Negizde şahmat boyunca Şafi mazhabda durus, Hanafi mazhabda makruh. Vaqt ketetdi. Biroq kumar kılbay oynay turgan bolsa bolot. Akça saybay oynay turgan bolsa bolot, namazdan qaltırbaş gerek. Negizgi ırıskı bakkan, bala çakanı bakkan jumuştan qaltırbaş gerek. Oyna boğan jakşıraaq bolot. Biroq başka oyun oynap internetke kirip жылаңашты көргөндөн көрө тигин ойногон албетте жакшыраак болот. Бирок акыл эсти өстүрүү максатында bir вакытты ченеп туруп ойной турган болсо, bir жанан кечки ошону көтөрүп эле ошо менен жанагы жоголуп кете турган болсо болбойт. Шахмат боюнча сабак берип иштейм, тренер эгерде бул оюн харам же макруh болсо жумушун ташташ керек болобу? Жок. Же капырларга сабак өтө берсе болобу? Мусулмандарга үйрөтсө дагы болот. Мен баламы атам шахмат жакшы, мен ойногонду билбейм. Анан балама барсам атам үйрөтүптүр, ага ыраазы болдум. Анткени шахмат ойноп атканда адамдын акыл эсине таянып, акыл эс ошону кандай жылдырсам деген, бул адамдын жашоодогу тактикасын оңдогонго жардам бере турган илим. Бул акылды курчта турган илим. Бирок ошол илим, ошол өнөр, ошол оюн намаздан, ибадаттан калтырбай турган болуш керек. Ошого шахмат үйрөтүп атканда ошону түшүндүрүп айтыш керек. Муну сен балачка бакканды калтырбашың керек, намазды калтырбашың керек, бош убакыт өткөрсөң болот деп айтор туура багытты берген болсо зыяны тийбейт иншалла. Кийинки суроо, шахмат ойносо болобу же болбойбу, себебин айтасыңарбы? Айтсаңыз деп айтасыңарбы деп мындай bir одоно bir сөз бар бизде. Мындай же bir диалектикаga кошулуп, же адабий тилге кошулуп айтагы айтасыңарбы, бересиңерби, дейсиңерби деген bir сөздөрдү сүйлөй беребиз. Антип тергебестен жөн айтсаңыз боло берет. Шахмат ойногон макруh Ханафи мазхабта, Шафи мазхабта мубах, экөө тең намазды калтырбаган убакытта жанагы айкелдерди, жанагыдай bir эстеликтерди коюп алып ойногондуктан болуш ыктымалы дагы бар. Анан кээ бир сахих эмес риваяттар дагы шахмат ойногонго болбойт деген маселени камкуулайт. Таң каласың кээде. Мен бир окуя айтып берейин. Меккеде окуп жүрсөк, сабак өтүп атабыз, фикхтан анан айтып калды муаллиф. Шахмат ойногон макруh, эгерде парыздан калтырса, ибадаттан калтырса харам, Шафи мазхабта мубах деп айтып калды. Десе ең күшті оқығанымыз, ең алымдарымыздың бірі Юсуф Тенда. Бұл менден бірінші ижаза алған. Шейх Тарик оқытып бүтүрүп селдер атканда, ошол Бангладештик бала, бирок Меккеде туулуп өскөн, ошого биринчи берген ижазаны. Андан кийин бир канча убакыттан кийин анан бизге келген селдер огон. Барыбызга бирдей берген эмес, себеп деген ал пешкадан асты окуган ушунда алым эле. Азыр сабак берет Меккеде. Ошол айтты, устаз, менде суроо бар деді. Аяқта мен мындай колумду көтөрүшөт. Менде суроо бар деп. Эмне десе, шахмат деген эмне деп сурады. Биздин бардыгыбыз күлкүбүз келип кетти, бирок күлбөдүк да, байкуш өмүрүндө шахматты эчтекесин көрбөптүр. Жыгачын деле көрбөптүр, үстүндөгү жана оюнчуктарын деле көрбөптүр. Билбейт экен. Анан десек, устазыбыз деле ондон кичине эле жакшыраак билет экен. Шахмат деген дейт, түшүндүрүп атат, ушундай бир доска дейт дагы. Анан ошону дейт, мынтип бөлүп туруп ак кара кылып коет дейт. Анан үстүндө дейт, ар кандай оюнчуктар ошолорду мынтип алмаштырып ойношот дейт. Ал деле билбейт экен жакшы. Ал деле көргөн эмес да. Анан мен таң калып койдум элемче. Көрдүңөрбү? Ошолорго шахмат кызык болуп атат да, эмне үчүн шахмат кандай оюн экен? Кокус биз ушунда билбей калсак, анан кийин болуп калбасын деген сөз да. Шахмат араб тилиндеги сөз. Шах деген падыша, мата деген өлдү. Шахмат, яни шахмата, падыша өлдү. Король өлдү деген сөз. Шахмат, шахмат. Көрдүңөрбү?